Гүл менен шамалдын сүйүүсү. Батыштан чыгышка сызып жүрүп олтурган. Бирде катуулап, бирде куюндап, бирде жайланып жүргөн чоң шамал бир күнү өзгөчө жаралган гүлгө кезигип, дароо аны сүйүп калат. Сүйүп калган күндөн тарта гүлдү айланчыктап, мээримин төгүп, сабагынын түбүнө гүлүнө чейин, гүлүнүн бүрлөрүнөн жалбырактарына чейин жумшак сылайт. Гүл да өзүнүн жооптуу сүйүүсүн аянбай ага арнап ого бетер жыпар жытын буркуратып чачып, ого бетер ажарын ачат. Бирок кубаты толуп ташып турган күчтүү шамалга назик гүлдүн болгон кылган аракети, арнап турган арзуусу аз сезилип, эгерде мен сүйүүмдү дагы күчтүүрөөк берсем, анда анын сүйүүсү да күчтөнүп, мага болгон арзуусун азыркысынан да чоң билдирер деп, өзүнүн сүйүү деми менен эми албуттуураак менен бере баштайт. Табиятынан кичине жана алсыз жаралган гүл шамалдын албут демин көтөрө албай, анын талабын аткарууга алы келбей, чанагындагы бөөрлөрү чачырап учат да сабагысына түшөт. Шамал чочуп кетип, гүлдү дароо өйдө кылууга аракет жасайт. Бирок анын өйдө болуу гана эмес, козголууга да дарманы жок эле. Ошондо шамал кайра аяр мамилеге өтүп, аны калыбына келтирем деген ниетте назик илебин үйлөйт. Сынган гүл болсо соолугандан соолуй берет. Акыры шамал каарданып, мен сага сүйүүмдүн болгон күчүн бердим, арзуумду бүтүндөй арнадым. Сен болсо сынып калганың кандай? Демек, сенин сүйүүң күчтүү болгон эмес экен да. Сен мени таптакыр сүйбөптүрсүң деп кыйкырат. Үн чыгарып жооп бермек турсун. Бул убакта гүлдүн чымындай жаны көккө каалгый учуп, улам бийиктегенден бийиктеп, жерде жаткан сулуу келбетин аянычтуу карап жогорулай берет. Чыныгы сүйүүнүн көр талабы, өзүмчүлдүк кумары болбойт. Жеке кызыкчылыгын канааттандыргысы келген пастык мамиле чыныгы сүйүүгө тиешелүү эмес. Чыныгы сүйүү акыл эсти мамиле менен өзгөчөлөнөт. Паисий Святогорец, грек даанышманы. Аягы.